АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трамп грин карта лотереясын токтотууну максат кылууда. Мындай билдирүү социалдык тармактарда тараган. Анда грин карта акыркы ирет ушул жылы ойнотулары айтылган. Факт-чек кейджинин редакциясы бул маалыматты текшерди. Өзүнүн шайлоо программасында Дональд Трамп чын эле иммиграцияга тиешелүү мыйзамдарды кайра карап чыгуу ниетин билдирген. Ал АКШдагы колледждердин бардык чет элдик студенттери окуусун аяктаган соң аларга автоматтык түрдө грин карталарды бере турган программаны сунуштаган. Мындай кадам ал президент болуп турганда киргизилген жогорку квалификациялуу жумушчулардын жана студенттердин АКШга кирүүсүнө болгон чектөөлөрдү жокко чыгаруу болуп саналат. Бирок Трамптын сөзүн утурлай анын шайлоо штабынын өкүлү Кэролайн Левит бардык коммунисттерди, радикал исламчыларды, Хамастын жактоочуларын, Американы жек көрүүчүлөрдү жана коомдук ишмерлерди киргизбей турган текшерүү процесси болорун, грин карталар Америкага олуттуу салым кошо ала турган эң квалификациялуу бүтүрүүчүлөргө берилерин тактаган. Шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшүндө Дональд Трамп грин картага тиешелүү башка эч кандай билдирүү жасаган эмес. Бирок Дональд Трамп биринчи президенти мөөнөтүндө грин карта лотереясын жоюу маселесин көтөргөнүн эске сала кетели. Буга 2017 жылы грин карта менен АКШга туруктуу жашоо үчүн келген Сайфулло Саипов тарабынан Нью-Йоркко жасалган теракт себеп болгон. Дональд Трамп ак үйгө чогулган журналисттерге «Бүгүн мен көп түрдүүлүк лотерея программасын бүтүрүү процессин баштадым. Конгресстен бул программаны жоюу жараянын тез арада баштоону суранам» деп билдирген. Аталган мыйзам долбоору лотереяны жоюп, аны жогорку квалификациялуу жана кесипкө жарандарды тандоо системасына, ошондой эле АКШга кирген мигранттардын жалпы санын кыскартууга багытталган. Бирок ал мыйзам долбоору кабыл алынган эмес. Белгилей кетсек, грин карта лотереясын толугу менен жоюу үчүн Конгресстин жактыруусу талап кылынат. Эске салсак, жыл сайын грин карта лотереясынын алкагында Америка Кошмо Штаттарына иммиграциянын тарыхый деңгээли төмөн өлкөлөрдүн жергиликтүү жарандарына 50 000 виза берилет. 2023 жылы грин карта лотереясынан 2846 кыргызстандык утуп алган. Жыйынтык жалган. Грин карта лотереясын жоюу тууралуу расмий билдирүүлөр боло элек.